2 жаштан жаңы гана ашкан Арузаттын абалы дале начар. Акчасы толук топтоло элек болсо да кеч болуп кетпесин деп 20 күн мурун Москва шаарына апасы алып кеткен. Аялуу бөбөк учурда дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүүдө. Проходим дополнительное обследование. Кызыбыздын жашап кетиши үчүн болгон аракетибизди жумшап жатабыз. Бул жактан балдар хосписиндеги дарыгерлер карап, бекер жардам беришүүдө. Каражат маселеси абдан түйшөлтүп жатат. Золгес Мадарысын 13 килограммга жеткенге чейин алышы керек. Азыр Арузаттын салмагы 11,5 килограмм. Мүмкүнчүлүгүңүздөргө жараша наристебизге жардам берип коюңуздарды өтүнөм. Россияда ушул уколду алганга мүмкүнчүлүк бар экен. Биз ошого аракеттенип атабыз. Ошон үчүн биздин ошо элден жардам сурайм дегем. Ушул видеону көргөндөргө негизги баасы $2,382,000. Бирок эми курсту билесиңер да, курс бир 50 тыйынга өсүп кетсе эле бул уже 1 миллион сомго өсүп кетет да биз үчүнчү. Биз башында курста 195 миллион болчу, азыркы учурда уже 200 миллион сом болуп калды да. Арузат төрөлгөндө дени сак болуп эле төрөлгөн. Кийинчерээк жүлүндүн булчуң атрофиясына кабылып, колу буту жакшы кыймылдабай калган. Наристени тезирээк дарылабаса, абалы мындан да начарлап оорлойт деп атасы кабатырланууда. Аябай Кудайдан суранып атам, ушундай абалга эч ким ушундай абалга түшүп, ушундай бизге окшогон ситуацияда болбосун депчи. Анан эгер ушундай ситуация түшсө, ата эне өзүнүн баласы үчүн бүт баарына даяр болот экен, бүт баарын кылат экен, өзүн карабастан, өзүнүн ден соолугун карабастан баарына даяр экен да. Ошон үчүн балким мени түшүнгөн адамдар болсо, аябай жардам сурайт элем да. Жашасын Арузат деп жаш бөбөккө жардам берүү үчүн мамлекеттик кызматкерлерден тартып ыктыярчыларга чейин кошулууда. Facebook, Instagram баракчыларынан кабардар болгон жаштар өздөрүнүн каалоосу менен көчөлөрдү аралап каражат топтошууда. Атайын ушул жаштар менен биргеликте кеңешип, ушакка жардам берели, аракет кылалы деп. Азыркы учурда ошол Бишкек шаарында ушул жаштар тобунда көптөгөн жаштар, студенттер, ушул жаш өспүрүм балдар, кыздар баардыгыбыз иштеп атабыз. Анан азыркы учурда ушул бир жаштар тобу деген ушул көчөлөрдү кыдырып, ошо каражат чогултса, бир жаштар тобу ушул социалдык тармактардан СММ катары ушул иштерди алып баратышат. Жароокер кызын айыктыруу үчүн ак эткенден так эткен ата эненин жалгыз үмүтү Кудай менен калкында. Арузаттын жаркын жашоосун каалаган кайдыгер эмес жарандар ачылган атайын эсептерге акча каражатын которсо болот. Эл сом капчыгынын номуру 0707 72 44 16 жана 0721 02 13. Интернеттен шилтеме аркылуу ыктыярчылардын тайпасына кирип, жаш үй бүлөнүн профилине кошулсаңыздар да болот. Ошондой эле алардын Инстаграмдагы профилинен даяр турган текстин көчүрүп, өзүңүздөрдүн тааныштарыңыздарга жиберип да маалыматты жайылтып жардам кыла аласыздар. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.